Түз эфирде жаңылықтардың түшкі чығарылышы студияда Рахат Қыдыр Тоқтоева, саламатсыздарбы. Ақырқы 5,5 жылда бюджет төлімдерінен бюджетке түшкен қаражат 619,1 миллиард сомға жетті. Бұл туралы президенттің администрациясының маалыматтық саясат қызметінің жетекшісі Дайырбек Орынбеков социалдық тармақтағы барақчасы арқылы білдірді. Аны маалыматына қарағанда 1991 жылдан 2020 жылға чейін 30 жыл içinde бюджет төлімдерінің бюджетке дерлік 453 миллиард сом түшкөн. Халеме 2021 жылдан 26 жылдың 7 айына чейин бұл көрсөткүч 619,1 миллиард сомды түздү. Кыргызстан 2015 жылы ЕЭПке кошулгандан кийин бюджет төлөмдөрүн чогултуу системасына өзгөрүүлөр болгон. Россия, Казакстан, Армения жана Беларустан импортталган товарлар боюнча айрым төлөмдөрдү администрациялоо салык кызматына өткөрүлгөн. Ошого карабастан акыркы жылдары бюджет төлөмдөрүнөн бюджетке түшкөн каражаттын көлөмү кыйла өстү. 12 жылдық билим берүүгө өтүүнүн алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Анда жаңы системанын алкагында жетишилген ийгиликтер белгиленди. Айрыкча окуу программаларын жаңылоо жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытындагы иштер айтылды. Мугалимдердин жаңы системага ыңгайлашуусунда да жакшы көрсөткүчтөр бар. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан улуттук педагогикалык форумда сөз болду. Иш-чарага 400дөн ашуун мугалим жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Форум 2 күнгө созулат. Биздин максат баланын кандай үй-бүлөдө же кайсы аймакта төрөлгөнүнө карабастан өнүгүүгө, тарбияга жана сапаттуу мектепке чейинки билимге мүмкүнчүлүк түзүү. 2021 жылы мектепке чейинки билим берүү камтуу 22% тегерегинде болсо, 2025 жылы 51%га жетти. Биздин максат 2030 жылга чейин мектепке чейинки билим берүү менен камтууну 80%га жеткирүү. Бул биздин минималдык максат. Биз андан дагы жогору кылабыз. Былтыр 4 классыбыз өткөн, быйыл 4 классыбыз өтүп атат. Эгерде былтыр 2017 жылдан 24 жылга чейин 3 миллион китеп чыкса, бир жылдын ичинде биз 4,5 миллион китеп чыгардык. Быйыл дагы мына 644 миллионду китеп чыгарып, дагы 600 миллиондон ашык кошумча каржылоо берилгени турат. Бөлүндү. Биз ошону менен китеп маселесинде чечип атабыз. Экинчиден толугу менен мугалимдерди кайрадан даярдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзгөчөлүгү мугалимдер жана балдар үчүн жумушчу дептерлердин баары бекер чыгып атат. Ар бир предметтерди кошту. Анан быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз күтүп жатабыз. Эң мыкты мугалимдер иштейт болуш керек. Толугу менен шарттарын түзүп берип жатабыз. 12 жылдық билим берүү системасына өтүүдө мугалимдердин кайра даярдоо жана окуу программаларын жаңылоо негизги багыттардын бири болууда. Быйыл жаңы системага өтүп жаткан класстарда сабак бере турган 29 000 мугалим кайра окуудан өттү. Өлкөдө мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу үчүн 27 өнүктүрүү борборун түзүү да планга коюлган. Реформанын алкагында мамлекеттик жана предметтик стандарттар жаңыланып, жаңы окуу китептери чыгарылууда. Былтыр бир жылда 4,5 миллион окуу китеби басылып чыккан. Мындан тышкары кыргыз тили, адабияты, география жана тарых боюнча улуттук мазмундагы китептерди даярдоо иши уланууда. Баткенде быйылкы жаңы окуу жылына 3 мектеп жана 3 бала бакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30га жакын билим берүү мекемеси курулуп жатат. Мындан сырткары чек арадагы жолдор оңдолуп, аймактын инфратүзүмү жакшырууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз айтып берет. Бул эски имаратта көп жылдардан бери балдар билим алып келген. Акыркы жылдарда талапка жооп бербеген билим уясына окуучулар батпай калган. Жаңы жер айылындагы мектеп маселеси эми артта калды. Анткени айылга 500 орунду заманбап мектеп курулду. Айылда эч кандай типтүү мектебибиз болгон эмес. Биз эски айыл өкмөтүнүн имаратына курулган мектепте окуганбыз. Албетте окуучуларыбыздын саны өсүп, эл өскөндүгүнө байланыштуу окуучуларыбыз батпай, тыгындык пайда болуп келген. Мына эми бүгүн быйылкы жылы ушу 2026 жылдын эртең 1-сентябрына карата мектебибиз ачылган турат. Бул биз үчүн чоң кубаныч, анткени заманбап бүт бардык шарттар менен курулууда.
Баткенде 2026-2027 жаңы окуу жылына 3 мектеп, 3 балабакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30-га жакын билим берүү мекемелеринин курулуштары колго алынган. Эскилиги жеткен мектеп, балабакчаларды оңдоого буга чейин мындай көңүл бөлүнгөн эмес дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Мына өлкө жетекчибиз Уматов Садыр Нуркожоевич тарабынан өзгөчө Баткен облусуна көңүл бөлүнгөндүктөн бүгүнкүндө жалпы эле ушул биздин аймакта өзгөчө заманбап үлгүдөгү мектептердин ачылып жатканы, курулуп жатканы бул келечек муун болгон биздин ушул Баткен облусунун өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошо турган мыкты инсандардын тарбияланышына шарт түзүлүп жатат. Мектеп балабакчалардан сырткары аймакта саламаттыкты сактоо жана ички жолдорду оңдоого да республикалык бюджеттен ири суммада каражаттар бөлүнүп, натыйжада алыскы аймактагы элдин жашоо турмушу кыйла жеңилдегенин жергиликтүүлөр белгилешүүдө. Кыргызстан боюнча курулуп жаткан курулуштардын эсеп саны жок да, бул эми биздин элибиздин бактыбызга ушул жакшы адамдар башыбызга келип бюджетти эч калдырбай толтуруп бардык тармактарды иштетип ататтар. Мурда Баткен облусу бийликтин көңүл четинде калып, элдин жашоо турмушу оор болгон. Акыркы жылдары аймактын негизги көйгөйү болгон чек ара маселеси чечилип, Дубанды өнүктүрүү үчүн республикалык казынадан ири каражаттар бөлүнүүдө. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Кыргызстан ички рынокты күйүүчү майлоочу материалдар менен туруктуу камсыздоо үчүн бир катар өлкөлөр менен кызматташууда. Мунай заттары Россиядан, Беларусь, Кытай жана Өзбекстандан ташылып келинет. Министр кабинетинде импортты уюштуруу, керектүү кор түзүү жана бул багытта иштеген компанияларды мамлекеттик колдоо маселеси каралды. Кыргызстанда мунай заттарына болгон жылдык керектөө орточо эсеп менен 1,5 миллион тоннадан ашат. Манас шаарындагы 3 ири социалдык объекттин сметасын кайра кароонун жыйынтыгында 1 миллиардтай сом үнөмдөлдү. Каражат облустук клиникалык оорукана 5200 орунду спорт комплекси жана Акылман президенттик мектеп лицейинин долбоорлорун кайра эсептөөнүн эсебинен келип чыккан. Министрликтин маалыматына караганда чыгымдар курулуштун сапатын жана объектилердин функционалдуулугун сактоо менен кыскартылды. Ал эми Акылман мектеп лицейинде 1 чарчы метрдин курулуш баасы $1103 $750 чейин төмөндөтүлдү. Учурда 3 объектте тең курулуш уланууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында Кырчын жайлоосунда 150 орунду көчмө оорукана жайгаштырылат. Ал 25 августтан 7 сентябрга чейин иштеп, 60-ка жакын медицина кызматкери кезметте болот. Көчмө ооруканада жарандарга жана оюндардын катышуучуларына медициналык жардам көрсөтүү үчүн хирургия, кардиология жана жугуштуу оорулар боюнча бөлүмдөр уюштурулат. Ошондой эле 10 кишиге ылайыкталган палаталар каралат. Бейтаптын абалына жараша Чолпон Ата шаарындагы ооруканага жөнөтүү уюштурулат. Зарыл учурда өзгөчө кырдаалдар министригинин тиг учагы аркылуу оор жаракат алгандарды Бишкекке жеткирүүгө да даярдык көрүлдү. Мындай чаралар Кырчын жайлоосунда келе турган көп сандаган коноктордун жана катышуучулардын коопсуздугун камсыздоого багытталган. Азырынча биздеги маалыматтарымда ушулар. Ал эми кезектеги чыгарылыш менен саат 16:00 тааныша аласыздар.